Айыл чарбасындагы эң маанилүү болгон сугат суу жана ирригация тармагына өткөн жылы Нарын облусуна ири суммадагы акча каражаты каралып, бир топ алгылыктуу иштер жасалды. Алсак жаңы лотоктор орнотулуп, насостук станциядагы эскилиги жеткен агрегаттар четинен алмашылууда. Онарча насостук станциясында эмгектенгендерде кышы жайы тыным жок. Кыштын суугуна карабастан ремонт иштерин жасап, иштен чыккан тетиктерди алмаштырып албаса, жазгы талаачылык жумуштарына үлгүрбөй калышат. Былтыр аталган жайга капиталдык оңдоп түзөө иштерине 2 миллион 811 миң сом акча жумшалган. Напорный затычканы койдук. Жарабай калган запчастар болсо которуп кайра салабыз. Моректен кирип ачылып жабылат. Мунун ички эмеси иштөө принцибичи. Тетяка чейин көтөрүлөт, ичинде мындай казан бар да. А тигиники болсо бер жакта кулакча турбайбы? Бул турбага мынтип жабат. Астынан үстүнөн суу кетип. А бул болсо мындай турбаны өйдө көтөргөндө ачып, жаап мындайынан иштейт да. Винттин жардамы менен. Бул бышык. Бул жерде Онарча бир насостук станциясында 5 агрегат бар. Бүгүнкү күнгө чейин жаңыланын үстүндө 4 агрегат бүгүнкү күнгө чейин жаңыланган, эми 1 агрегатыбыз калды буюрса. Бул насос менен 1406 гектар жер аянты сугарылат. 2023 жылы Нарын райондук суу чарбасына 22 миллион 500 миң сом акча бөлүнүп, ага 18 чакырымдан ашык канал тазаланган. Жана Онарча 2 насостук станциясына 6 миллион 80 миң сомго жаңы 1 агрегат алынган. Калган каражатка райондогу 5 насостук станцияда оңдоп түзөө жумуштары жасалды. Ал эми бул жылы ремонт иштерине 6 миллион сомго жакын акча жумшалары пландалууда. Ушул эле каналдын алдында переход деп коет. Эчки баш айылынын киребеш жагында жайгашкан айыл тургундарынан бир топ кайрылуулар болгон. А жерде себеби эки тарабынан каналдын эки тарабынан булак чыгып, Г-блок лоток деп коет. Г-блок бетонный канал болот. Ошонун 33-түгүн былтыр алмаштырдык. Быйылкы жылы ошону коргоп калуу максатында эки жагынан дренаж орноттургантабыз. Теңир тоо жергесинде жалпы 19 насостук станция иштейт. Алардын өткөн жылы 6 жаңысын алмаштырып, ал үчүн 48 миллион сом жумшалган. Жалпы облуска былтыр 128 миллион сом мамлекет тарабынан бөлүнүп, ирригация тармагында көп жылдап жасалбай турган каналдар оңдолуп, кооптуу жерлерге жаңы лотоктор коюлуп, жана башка бир катар иштер аткарылган. Муну менен катар айрым райондордо жер алдынан суу сордуруучу насосторду орнотуу иштери жүрүп жатат. Андан сырткары бул Нарын районунда Байменде каналынын курулушу жүрүп атат. Анан Ак суу каналы. Буларда өткөн жылы жумуштар башталган, тиешелүү каражаттар бөлүнгөн. Байменде каналына 10 миллион 600, Ак суу каналына 6 миллион 600. Буга тендерлер өтүп, материалдар алынып, азыр ошо башталган жумуш уланып бүткөрүлөт да. Атбаш районунда Шамбет каналы курулуп атат. Бул жалпы наркы өткөн жылга 15 миллион каралган. Өлкө боюнча жүрүп жаткан ирригацияны өнүктүрүү багытындагы 40 долбоордун 9-у Нарын облусунда. Азыркы учурда Жумгал районундагы Түгөлсай БСР, Кочкор районунда Шамшы БДР, Нарын районундагы Куланак каналдарында жалпы 3 миллиард сомдук иштер жасалып жатат. Норуза Абылаев, Бактияр Сарсаров, Ала тоо 24, Нарын облусу.